Анан тоодо баратканда жана кыя жол деп коет, кыргызча таштактуу жерде кыргыз жылкысынын туягынын жүрөкчөсү чыгып турбайт да, кирип турат да, таш ыркабай ошо жерлерден үстүнө 100 килограммдан ылдый эмес жүктү жашынакай артып, ошо кыя жол менен ошо тоону ашып кеткенге кыргыз жылкыларынын мүмкүнчүлүгү болот. Булар эч кандай кыйналбайт дагы, эч кандай мүдүрлүп же акактап жүрбөй калбайт, басып кете берет. Бул өзү кыргыз жылкысынын биологиялык жаратылыштан берилген касиеттери. А башка жылкылар андай нерсени, андай кыя жолдон жана андай Англиянын тазагандуу жылкылары алып кете албайт. Анткени алардын бакайы узун келет, анан жүрөкчөсү туягындагы алардыкыда чыгып турат. А жүрөкчө жумшак болот да, ал ташты басканда сөз жок. Жылкынын буту ооруп, таш ыркап мынтип базалбай, мүдүрлүп эметип кеткенге ылайыкталып калганда алардык ошондой. А бирок биз ал жылкыларды да, Англия тукумда жылкыны деп айтпашыбыз керек. Алар ылдамдыгы жагынан, чуркаган жагынан биздин жылкыларга караганда мындай ылдам келет.